Ассаламу алейкум всем. Что, не ожидали, да? Вы все думали, я умер? Тогда есть нам о чем поговорить. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Сиздер менен кайрадан YouTube каналына чыгып турганыма өтө кубанычтамын. Ар бириңиздердин комментарийиңиздарды окуп, өтө сүйүнүп отурам. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Сиздердин ушул колдооңуздар, дубаңыздар менен сиздер себепкер болуп, Аллахым ушинтип кайрадан насип кылып отурат сиздерге эфирге чыкканыма. Өзүңүздөр билгендей, ровно 1 жыл алдын мен ушул согушка келгенмин. Өзүм граждан Россиямын. Өтө узун жолду басып өттүм, туугандар. Ушул басып өткөн жолумду, ощущенияларымды, кандай учурлар болгонун сиздер менен бир сыйра бөлүшөйүн деп чечтим. Урматтуу кыргыз элим, видеонун башында айтып кетейин. Ар бир адам башына оор күн түшкөндө, сыноолор түшкөндө Аллахымдан сенин жакындарыңды ким экенин билдирип коет, ким кандай адам экенин. Ушул жерде эң чоң ыраазычылыгымды автосалон маркарга айтып кетейин деп атам. Түрмөдө болсом дагы, согушта болсом дагы, связьда жок болсом дагы үй бүлөмө жардам берип, мага жардам берип, адвокаттарга чейин төлөп, бардыгыны ушундай бир туугандай эле кылып жардам берди. Ушул видеону көрүп аткан болсо, Азербайжан тууганыбыз болот. Алла ыраазы болсун. Маркар сила. Ошондой эле любой машинени без первоначальный взнос келип алып кетсеңиздер болот. Кааласаңыздар таксиге, кааласаңыздар личный пользованияга. Өзүңүздөр билесиздер, машина сразу өзүңүздөргө оформление болот. Алган күнү ПТС менен алып, ГАИнен оформление кылып аласыздар. Азыркы учурда туугандар, машинелердин ценалары түшүп кеттилер. Келип көрсөңүздөр болот, эконом класстан бизнес класска чейин бар. Эми кеңири баштайбыз, туугандар. Ошондой эле туугандар, мына 3 күн болду чыкканыма. Көптөгөн жаңылыктарды уктум. Өзүбүздүн эле туугандар, менмин деп ишенип жүргөн таксопарктар, менмин деген лизинг компаниялар жабылып кетип, машинелерин алдырып коюптур. Өтө көп өзүбүздүн жердештер машинесиз калыптыр. Ошончо иштеп төлөгөнү күйүп калыптыр. Ошондой жаңылыктар болуп кетиптир, туугандар. Бул жөнүндө эсте кааласаңыздар, толук видео эптеге чыгарып киргизип берем, именно ушул боюнча. Ошол туугандар. Эгер автосалондон кредитке же рассрочка алсаңыздар, машинаны сразу өзүңүздөргө оформление кыласыздар. Эконом класстан бизнес класска чейин. Азыркы ценалар өтө жакшы болуп калыптыр, туугандар. Экрандагы номерлерге чалып, ушул Парвиздин каналынан көрүп келдик десеңиздер, сөзсүз скидка кылып берет. Эми точно баштадык, туугандар. Сөз башынан болсун, туугандар. 2024-жылы мен ушул милиция кызматкерлери кармап түрмөгө түшкөнмүн. Ушул жаштык кылып, кээ бир адамдарга ишенип, катамды мойнума алам, өзүм деле жаштык кылып коюпмун. Күнөө иштерин кылып 2025-жылы 1 жыл өткөндөн соң, 1 жыл 3 ай өткөндөн соң Миноборона менен контракт түзөм. 1 жылга контракт түзөм. 2025-жылы СИЗОдон бизди учебкага алып кетет, полигонго. Бир 57дей бала болчук. Биринчи күнү келип, ощущенияларын айтып берейин сиздерге. Өтө башкача болгон, чынында мен элестеткенден деле башкача экен. Бул жерде самый главный дуктан түшпөш керек, эң биринчи очередь. Тренировка өтө катуу болду. Мен ойлодум, бул неге бизди 7000ден 15000ге чейин приседания кылдырат, андан сырт күнүгө 15 километрден 45 километрге чейин жүгүрөбүз. Андан сырт автоматтан баштап, калаштан баштап, калаш, пулемет, снайпер, РПГ, МИТИС, бардык оружияларды атышты үйрөнөт экенбиз. Жакшылап атышты үйрөнүп, ар бир оружиядан атып көрдүм. Эми бул ощущенияларды сөз менен жеткизип бере албайм сиздерге. Учебка бүттү, 1 айдан кийин учебка бүттү. Бардыгыбызды уралдарга отургузуп кеттик. Эми токойлордо кетип атабыз. Уже негизи согушка чейин 100 километрден ашуу бар экен. Мен лично өзүм ойлопмун, уже биз согушка кеттик окшойт деп, үйдөгүлөргө чалып, үйдөгүлөргө баары жакшы бул жакта деп эми соротуп, жакшы жагын айтып, жакшы жактарын айтып, ошентип келгем, кыскасы, туугандар. Бирок 20 километр сайын токтоп ошол ЛБСке чейин барганбыз. ЛБС деген бул линия боевой прикосновения.
ошушениялар өтө катуу болгон. Ушул жерде жооп берип кетейин. Комментарийге алдын киргизген видеолорума көп жазыпсыздар. Сен кыргызсыңбы, тияк баягы отношениясы кандай болуп атат орустардын дегендерге. Бул жерде андай насизм жок, вообще жок. Бул жерде ар кайсыл жактан улуттан бар. Кыргыз, өзбек, тажик, орус, Дагестан баардыгы бар туугандар. Бул жерде өтө көп өлкө бар. Именно ушул Россияда чоңойгондор, өзүнүн жердештери деле бар. Кааласаңыздар ар бири менен деле интервью кылып киргизип берем буюрса, эми жакын арада Кудай кааласа, мүмкүнчүлүккө карап. Ошондой туугандар кеттик. Анан ошо базага келгенде биринчи күнү эле мен өзүмө экипировка сатып алганмын. Баштан аяк каскадан баштап пайпакка чейин 350 миңге өзүмө жаккан экипировканы сатып алганмын. Андан сырт ошол дронду учуу үйрөнөйүн деп дрон сатып алганмын өзүм. Mavic деген дрон бар, ошондойду учушту үйрөнөйүн деп. Негизи опытым бар эле, дагы үйрөнөйүн деп ошондой Mavic сатып алганмын. Уже кеткен сайын ошол бызыга кеткен сайын боевой задачага мен ойлой бергем, биз уже келдик окшойт, биз эң алдыда окшойбуз деп өтө кабатыр болгом. Бирок дуктан түшпөш керек. Самый главный бул жерде спокойствияден кармаш керек. Спокойный болуш керек. Адам өзүнүн карма билиш керек. Бул жерде 10 секунд эле көп нерсени чечип коет да негизи. Анан үмүт үзбөш керек, сабырдуу болуш керек. Уже үмүтсүз адам бул уже билбейм, уже иманы жок адам дегенди кантип кыргызча без надежды уже человек неверующий деп коет го. Ошондой туугандар. Андан кийин биринчи боевой задачага жөнөлдүк. Машинада кетип атабыз, мен крышасында Нивада кетип атам. Негизи жеткичек дагы 30 километр бар. Бирок биринчи күнү дрон учуп келди. Ушул машинанын аркасында туруп кеттим. Дрон менин башыма учуп келип атат. Эңкейсем башымдан өтүп 2 метр аркамдан жарылып, осколкалары машинага кирип атат. Ошол жерде 3 секунд арасында жашоом алдымдан өтүп кеткен. Эми ачыгын айтып бердим силерге, болгондой кылып. Ошол жерде паника кармайт экенсиң. Эми канча уверенный болбо, канча мисалы коркпо, духуң өтө күчтүү болсо дагы инстинкт самосохранения бар. Любой адам адреналин маалда өзүнүн жашоосуну сактап калайын деп өзү мындай дополнительный адамдын күчү пайда болуп калат да. Шустрый болуп калат. Тарс кача коет экенсиң. Инстинкт самосохранения. Ошо биринчи күндөн ошондой приключение болгон. Андан кийин позицияга жеткенбиз. Позицияда өзүбүздү көрсөтүп, Аллага шүгүр, бардык боевой задачаны, үстүбүздөн турган чоңдорубуз коюлган задачаларды биз аткарып келдик ушул маалга чейин. Андан сырт бир окуя болду. Мен вообще связьсыз калдым. Радийка уже өчүп калган. Үйдөгүлөр мага связьга чыга албайт. Үйдөгүлөргө алдын видео киргизгенде ар жактан чалып коркуткан экен. Сен балаң дайынсыз жоголду, андай болду, мындай болду деп өтө көп чалуулар болгон. Ар кандай коркутуулар болгон экен да. Бул жөн эле душман жактан шантаж деп коет. Ошондой болгон экен. 24 күн мен связь жоготурдум. Даже бир жолу өзүбүздө деле позывноюмду айтпай эле коеюн, кийинки видеороликте айтып берем. Ушул мени жарылып кетиптир, бул каза болуптур деген маалымат таралып кетиптир. Андан кийин мага уже связьга чыгып интернет пайда болгондо үйдөгүлөргө түшүндүрүп айттым. Биринчиси өтө катуу кабатыр болуптур үйдөгүлөр. Чалып түшүндүрүп айттым. Эне бул жак ушундай, ата бул жак ушундай.
менде баары жакшы, связь жок болсо, бирөө чала турган болсо ишенбеңиздер, өзүңүздөр өз көзүңүздөр менен көрмөйүнчө эч кандай сөзгө ишенбеңиздер деп ачыгын айтып бердим. Андан кийин бир 5 айдай связь жок болду. Туугандар ачыгы алды жакта. Мен ушул 9 ай эң алдыда жүрүп келдим. Туугандар ушул ЛБСтин эң алдында жүрүп келдим. Азыркы учурда мына 3-4 күн болуп, кичине өзүмө келип, жуунуп, таранып, сиздер менен ушинтип YouTubeга чыгып отурам. То есть шантаждар деле көп болду. Чыгып эле эми 2 жолу жок болуп кайра пайда болгондон кийин үйдөгүлөр деле көнүп калды. Мындай болуп турат. Ошого эгер сиздердин тууганыңыздар же иниңиздер кеткен болсо согушка ар кандай звонокко ишенбеңиздер. Ар кандай кылып алдап коюшу деле мүмкүн. Себеби мен лично өзүмдү көп жолу мындай жоголду деп үйдөгүлөргө маалымат берген экен туугандар. Ошого туугандар бул жер эми согушта, бул жерде эмнени айтсам, радиокада отурасың, радиоканын батарейкасы өчүп калышы мүмкүн. Сен связьга чыкпасаң, уже сен дайынсыз жоголду деген статус деле берип коюшу мүмкүн. Ошого сабыр кылыш керек туугандар. Эгер кимдин туугандары же бир туугандары келген болсо, сабыр кыласыздар. Бул Алладан келген бир сыноо деп ойлойбуз. Аллахым баардыгыбызга жеңилдик берсин. Эч ким мындай акыбалга түшпөсүн. Дагы не десем экен сиздерге туугандар. Жакында сиздер менен жакшы роликтер менен бөлүшүп баштаймын, Кудай кааласа. Мен өзүм деле бир жума же 2 жумадан кийин уже связьга чыгып баштайм. Азыркы учурда документтерин, күйүп кеткен документтеримди толуктап жүрөм буюрса. Связь жок, бирок 1-2 жумада связь болот. Кудай кааласа, ушул менин операторум Сарханды тааныйсыздар. Мен видеолордун баардыгын тартып, монтаж кылып киргизет YouTube каналыма. Telegram номер болот, ошого любой вопрос боюнча деле жазсаңыздар болот. Экрандагы номер менен ушул маркарды эгер алданбай машина алгыңыздар келсе, чала бересиздер. Кийинки видео роликтерде буюрса сиздер менен өтө жакшы роликтер менен бөлүшөмүн. Буюрса айтайын десең сөз көп, бирок кичине сабыр кылып, документтерин турлагандан кийин уже жакшы роликтер сиздер менен бөлүшүп баштайм. Ар бириңиздердин дуаңыздарды окудум туугандар. Ар бириңиздерге Алла ыраазы болсун. Именно ушул эсиңиздерде болсо, бул видео роликти өчүрүп салган милицияканада Питерге барып эжекебизге ошол бир жума сурок калганда акчадан жардам бергенбиз. Ошол эже дуаларды өтө көп кылып чыкты. Ошол түштөрүмө деле кирип чыкты туугандар. Бул жерде бир отдельный чоң кылып интервью кылып берем сиздерге буюрса. Бул может кимгедир керектүү маалыматтар болот. Себеби кимдиндир туугандары түрмөгө түшүп согушка кеткендир. Кандай кылыш керек, кандай кылса туура болот, кандай кылса туура эмес болот. Шашып ар жака телефон кылып, мындай наоборот башкача кылып алышыңыздар мүмкүн да. Ошого эч качан шашпаңыздар туугандар. Эң чоң катам ушул болду жашоодо туугандар. Эң чоң катам жаштык экен. Буюрса баары жакшы болот. Бул түрмө, согуш, башка дагы бир сыноолор Алладан келди деп ойлоймун. Мен өзүм 9 ай связьда болгон жокмун. 9 ай эмес, бир 7 ай БЗда болупмун. 7 ай мени эч кандай видео тарта албай, киргизе албай, сиздер менен бөлүшө алган жокмун. Себеби согуштамын туугандар. Кээ бириңиздер менен мамилем бар. 1-2 иштерим бар, ошолорду бүтүрүп беришим керек. Сиздердин ишиңиздерди деле бүтүрүп берем, Кудай кааласа. 1-2 жумада баарыңыздарга связьга чыгам. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан. Видео жаккан болсо лайктан басып, комментарий, жылуу комментарийлерден жазып кетиңиздер. Суроолор болсо комментарийге калдырыңыздар. Ошол туугандар. Кийинки видео роликтерде көрүшкөнчө.